Тип жана анын шам чырагы. 5-бөлүм. Сенин сөзүң менин бутума шам. Забур 118-105. Жекшемби күнү эртең менен Тип эми мурдагыдай эмес, башкача бала болуп калгандай сезиммен ойгонду. Кечээ эмне болду эле? Ал эми баягы көчөдө жүргөн, самтыраган кийимчен Тип Леви эмес экенин, эми ал жаңы жашоого, кудуреттүү коргоочунун карамагына өткөнүн акырындап эске түшүрө баштады. Тип жекшембилик мектепке барууну ойлоду. Перри эженин анын жашоосун толугу менен өзгөрткөн баягы аңгемесин уккандан бери ал мектепке бара элегеле. Андан бери 2 жума өткөн. Ал Перрини дагы бир жолу көрүүнү самады. Бирок ал бул жактык эмес экенин, ошол жекшембиде мектепке кокусунан эле келип калганын билчү. Күн кыйла көтөрүлүп калыптыр. Тип саат 1 тоо эле болуп калганын билсе да, шашпай кийинип жатты. Керебетке отуруп алып, курткасын карап, ичин каратып кийип алсам окшойт, деп ойлоду да, курткасын чын эле которуп кирди. Бирок бул туура эмес экенине дароо эле көзү жетти. Анан ал, башка балдардыкындай менин да аппак жакалуу көйнөгүм болсо, кандай сонун болмок, деп кыялданып кирди. Бирок бул мүмкүн эмес эле. Анткени Тип мындай сонун көйнөктү өмүрүндө кийип көргөн эмес. Эскилиги жеткен жыртык өтүгү да аны ойго салды. Тип өтүгүнүн башынан манжалары чыгып калганына уяла көз салып турду. Андан көрө жылаң аяк эле барса кандай болот? Ал аябай кубанып кетти. Бутун таза жууп алса эле билинбей калат. Тип көз ачып жумганча сыртка чуркап чыгып, сууга жетти. Бетин, буту колун таптаза жууп, кайрадан бөлмөсүнө кирди да, олдоксон кыймылдап, чачын эски тарактын сыныгы менен колунан келишинче жакшы тарады. Ал өзүнө эч качан мынча убакыт бөлчү эмес. Бирок бүгүн ал болушунча таза, тыкан болгонго аракет кылды. Ал бетин таза жууп, чачын тарап койду эле, коюп таанылбай калды. Жекшембилик мектепке барып, өз тобундагы балдарга кошулганда, Тип бир аз оңтойсуз боло түштү. Балдар мени шылдыңдайт деп чочулап жаткан. Бирок анын досторунун эч кимиси унчуккан жок. Анткени алар бөбөгү менен табыттын жанынан коштошуп жаткан Типти көрүшүп, анын кайгырып жатканын байкашкан. Сабак башталды. Мугалим эжей көрүнбөйт. Балдар тентек кыла башташкан эле. Бир маалда баары күбүр-шыбыр боло түшүштү. Бизге жетекчи өзү келе жатат. Бүгүн ойнобой калабыз. Качтык тезирээк. Бирок жетекчи алардын жанына келип калган эле. Буга жалгыз эле Тип кубанды көрүнөт. Саламатсыңарбы достор? Деди да Типке бурулуп. Салам, Эдуард. Мен сени көрүп жатканыма аябай кубанычтамын, деп ага колун сунду. Голбрук мырза аны эч качан Тип деп чакырчу эмес. Ал анын чын атын бир жолу сураган, ошондон тартып аны дайыма ушинтип чакырат. Бул сабакты жетекчи өзү өткөндүктөнбү, же балекеттин баарын баштаган Тип тынч отуруп, мугалимдин сөзүн кунт коюп уккандыктанбы, айтор бүгүнкү сабак мурункуга караганда абдан тынч өттү. Кичинекей баланын жашоосунда болуп жаткан өзгөрүүлөр жетекчинин көз жаздымында калган жок. Жетекчи балдарга Ыйса Машаяктын үлгү насаат аңгемелеринин бирин жан дили менен айтып берди. Сабак бүткөндөн кийин балдар биринин артынан бири жетекчинин жанынан өтүп жатышты. Тип балдардын эң артында бараткан. Жетекчи анын ийинине колун койду. Сен бүгүн абдан кунт коюп уктуң, Эдуард. Менин айткандарымды түшүндүңбү? Тип башын ийкеп жиберди. Ооба, түшүндүм. Биз бири-бирибизге жардам беришибиз керек турбайбы? Туура айтасың. Биз үйдө болобу, сырттабы, мектептеби, кай жерде болбойлу, бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Кай жерде жардам берүүгө мүмкүн болсо, ошол жерде жардам беришибиз керек. Ооба, бирок мен чын айтсам, кантип жардам бериш керектигин деле билбей эткенмин. Эгерде жакшылап издесең, тапсаң болот. Мисалы, апаңа жардам берсең болот. Ал өткөндө аябай чарчап кыйналып жүргөндөй көрүндү. Сен апаңа жардам берсең болот. Негизи, эгер адам эмне кыларын билбей жатса, анда анын колунда туура жолду көрсөтө турган чырак болгону жакшы. Тип түшүнгөндөй башын ийкеди. Перри эжей бизге шахтерлор
жер астында иштегенде керек болгон чырак жөнүндө айтып берген. Бирок менин чырагым кандай болушу керек? Перри эже биздин чырагыбыз Библия деп айткан. А менин Библиям жок. Жетекчи баланы карады. Сен мурун Библия окуп көрдүң беле? Ооба, кээде мектептен окучумун. Анда сен бул китепте жазылган ар бир сөздү адамдарга Кудай жаздырганын биле турбайсыңбы? Ошол себептүү биз аны Кудай сөзү деп айтабыз. Мен сага азыр бир нерсе көрсөтөм. Жетекчи чөнтөгүнөн кара тыштуу кичинекей китеп алып чыгып, барактап жатып бир аятты таап сөймөй менен көрсөттү. Тип үнүн чыгарып окуду. Сенин сөзүң менин бутума шам. Мен түшүндүм. Сиз ушул чырак жөнүндө айтып жаткан турбайсызбы? Деп кубанганынан кыйкырып жиберди Тип. Ушул чырак тууралуу бизге жакында эле Перри эже да айтып берген. Ооба досум, мен сенин ушул чыракты бүгүндөн баштап эле пайдалана башташыңды каалар элем. Бул чырак сенин жолуңа жарык берип, сага бардык учурда жардам бере алат. Эгерде сен бул китептин кайсы бир жерин түшүнбөй калсаң, Кудайдан акыл сурап, ага кайрылсаң болот. Ушул сөздөрдү айтып, жетекчи чөнтөгүнөн карандаш алды да, китептин биринчи бетине чоң тамгалар менен Эдуард Леви деп жазды. Анан китепти балага берди. Тип кымбат баалуу кенчин бооруна кыса сыртка чыкты. Чындап эле, эми анын жашоосу өзгөрөбү? Мына, жетекчи аны менен сүйлөшүп, анын колун кысты. Библия белек кылды. Ал башка балдар менен көчө менен бир болуп кыйкырып, ызы чуу салгандын ордуна үйүн көздөй жай кетип бара жатат. Ал түш көрүп жаткандай болду. О, Тип Леви, деди ал өзгөчө. Сен жакшы адам болуш үчүн колуңдан келген аракетиңдин баарын кылууну чечпедиңби? Эми баары жакшы болот. Анткени сенде жолуңа жарык бере турган чырак бар эмеспи?